Assalamu alaikum Hakim aba. Mынау Караколдо жүрөбүз. Ana ушу көл жөнүндө көп жакшы нерселерди айтып атасыз да. Анан эч жерде жок, эч жерде окулбаган, эч ким билбеген. Анан жанагы бир баатыр жөнүндө айттыңыз го, ошону айтсаңыз. Эми алба унутулуп кеткендердер. Могу агылкы тасманын белинен агылкы тепке чейин, жаргаланын боюна чейин. Burada Göngдөй талаасы деп айтылчу экен бул замандарда. Ушул жерде Göngдөй деген каракчы жашаган экен да. Ушундай алып болгон экен. Атчан кишини кууп жетип, аттын куйругунан кармап силкип токтотуп койчу экен да отургузуп. Ой так. Ошондой тарихи бар да. Ал эми жалпысынан бул көл жанагы эл билбеген аталыштары жөнүндө. Көлдүн ички котловинасы өрөөнү дейбиз. Чыгыш жагы көкүрөк, батыш жагы көтмалды, түштүктагы тескей, түндүк жагы күнгөй болуп айтылат да. Ушундай бөлүнөт. Ошондой аталыштары бар өзүнүн. Анан мына көкүрөк анан көтмалды дегенди унутуп калыптыр да, элге билбейт экен. Эми ал ошол баягы область райондор болуп, тил болуп бөлүнгөндөн ошонун баары кандайдыр бир мындай көз жазында калып баратат да, мындай айтканда. Бирок ошондой аталыштар бар. Негизи биздин курактагылар, бизден мурункулар билчү да, билебиз. Биз жанагы Ысык көлдүн кызгалдактары деген фильмде көрөбүз го, жана келишип анан көлгө даарат алышат го акырында. Анан ошонун көрүнүп турат да, бул кыргыздар көлгө илгери түшчү эмес экен да такыр. Ошол боюнча эмне дейсиз? Көлгө ошо ыйык сакташкан экен ата-бабалар. Көлгө колун алып эле ошо жүзүн чайып коюшкан да. Мындай баягы даарат дегенде ачык сөздө даарат деле алчу. Ошо жүзүн эле чайып коюшкан да, тоок кылып коюшкан ошол. Ушунчалык ыйык сакташкан да. Анан азыр бизде деле баягы генетикалык деп койсо, генетикалык код бар да. Бизде деле азыр көлгө баягы көп эле чөө бербейбиз да мындай. Баягы алыс жууктан бир достор келип, ошондой келип калып ошо барып келбе десек ошо. Атак өзүбүзчө мындай атайлап жалгыз жарым кирип кете албай кетпей. Мен өзүм түшпөгөнүм азыр 6-7 жыл болуп калды. Көлгө түшө элексиз. Көлгө түшө элек. Ушундай да. Азыр мына ушу көл жээгин илгери орус кезинде, Союз кезинде здравница деп койчу да. Анан ушул ден соолукту чыңдоо борборлорун, кышын жайын иштеген курортторду кеңейтишибиз керек да. Ушул боюнча оюңуз кандай? Көлдүн энергетикасы кандай, абасы кандай? Бул эми илгертеден айтылат биосфералык зона деп. Эми көлдүн тегерегинде курорттор, атайын эми суулары, ысык суулары бар да, курорттору да бар. Bunun эми өзү келечеги кеңдиги мындан билинет. Көп жылдардан бери, Союз убагынан бери эле космонавттардан башка азыркыга чейин деле спортсмендер алыскы чет өлкөдөн, жакынкы чет өлкөдөн спортсмендер келип машыгат дайым эле. Азыркыга чейин эле машыгышат. Жолдо кетип баратсаңыз, ошо чуркап аткан, велосипедде бараткан спортсмендер. Андан кийин бул жерде Караколдун башындагы немеде лыжный база деп коебуз. Ошол жака 4 ай 5 ай келишет, аябай эле көп адамдар келип эс алып турушат да. А деле баа ден соолукка пайдасы үчүн келишет да, жүзүн жагы келе бербейт да. Демек, кандайдыр келечеги бар. Келечекте өзүбүз колго алып, жаштар колго алса, бул баягы биосфералык, баягы сиз айткандай ден соолукту чыңдоочу аймакка айлантууга толук мүмкүнчүлүктөр бар да. Мына көтмалды аталыш боюнча аябай ызы чуулуп атышат да. Айтып койсоңуз ошо. Эми ал бир убакта тарыхый аталыш да аталып калыптыр. Андан кийин аны тана албайбыз да. Анан ошол ал жерде чыгар комментарийлер, билгендер жазып чыгар. Ал жерде жана курултайлар болгон. Ошол жанагы чоң жыйын съезд деп койчу ал Октенбай облуста. Ошол жана бийлердин чоң жыйыны болуп турчу экен ба? Ушул көл өрөөнүн нарындыкы чүйдүккү да келчү экен. Ошол жерге чогулчу экен да. 3 өрөөн ошол жерге келип чоң жыйын куруп жана доо өндүрүп, чырды басып кетишчү экен. Ошо чырларын чечишип кетишчү. Ошо балыкчы да болчу экен да. Ошо балыкчы да ошо көтмалды деп, көтмалды да болчу экен ошо сезим. Тиги рыбачыга чейин эл көтмалды деп атаган да. Ооба, ал балыкчы кийин атылды да, анан рыбачы, андан кийин ошондой болду да, заман өттү. Азыр эми мына
Асман шарын курабыз деп атышпайбы? Капсула салып коюшту. Президент келип. Ушул пикириңиз кандай ушул асман боюнча? Жеке өзүңүздүн пикириңиз. Эркин адам катары. Эркин адам катары бул баягы азыр дүйнөлүк урбанизациядан биз да качып кутула албайбыз. Дүйнөлүк урбанизация келип атат. Демек, курула турган тагдыр болсо курулушу керек. Бирок ошо көлгө зыяны тийбегендей болуп, элге дагы мындай терс таасири тийбегендей болуп курулса, колдоого татык